Коррупция мемлекеттик башкаруу институтун бузган, элдин ишенимин кыйраткан, экономиканы артка тарткан мите. Биздин максат бул илдетти түп тамыры менен жоюу. Башталган туруктуу масштабтуу антикоррупциялык реформаларды бул күрөш толук жыйынтыкка жеткенге чейин тынымсыз уланта беребиз. Ал эрежелер айдан ачык, уурдасаң камаласың, мамлекеттин элдин байлыгын талаптоносоң, ичип жесең камаласың, пара берсең да, пара алсаң да камаласың. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бул белгилүү бир кылмыш топторду жок кылуу менен эле чектелбейт. Биз ондогон жылдар бою криминалдык кесепеттерди күчөтүп, багып келген жашыруун механизмдерди талкалоо менен алардын башын эле эмес, тамырын да кыйып жатабыз. Туруктуу күрөштүн аркасында улуттук коопсуздук органдары, прокуратура, ички иштер органдары соттолгон кылмышкерлер менен коррупционерлерден жүздөгөн миллиард сомдорду бюджетке кайтарышты. Бул албетте мурда коррупционерлер менен криминалдардын чөнтөгүнө түшүп келген элдин акчасы, мамлекеттин рызкысы болчу. Биз мамлекеттүүлүктү бекемдеп жатабыз. Биз тазалануу жолундабыз, бул жолдон артка кайтпайбыз. Мыйзам таза, чынчыл адамдарга калкан, кылмышкерлерге кылыч болгон жаңы Кыргызстанды куруп жатабыз. Мамлекеттик бийлик канчалык күчтүү болсо, эл ошончолук эркин жана мамлекетине ишенимдүү болот. Урматтуу кыргызстандыктар, коррупция жана уюшкан кылмыштуулук менен катар эле биздин өлкө үчүн эң оор жана кыйратуучу көйгөйлөрдүн бири бул мыйзамсыз менчиктештирүүлөр болгон. Эгемендиктин алгачкы жылдары айрым ачкөз адамдар өздөрүнүн гана пайдасын ойлоп, элге тиешелүү көптөгөн мамлекеттик мүлктөрдү мыйзамсыз түрдө менчиктештирип алышкан. Мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен заводдор, фабрикалар, ишканалар, жер участоктары, имараттар жана стратегиялык объектилер мунун баары мамлекетти эбегейсиз чоң зыянга учуратып, байгысы келгендин бекер олжосуна айланган. Натыйжада өлкө өзүнүн активтерин гана эмес, өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнөн, иш орундарынан жана билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактарга багыттала турган миллиарддаган кирешелерден кол жууган. Бүгүн ошол мүлктөрдү мамлекетке кайтарып, адилеттүүлүктү калыбына келтирүүдөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министри менен прокуратура органдары жүргүзүп жаткан кеңири жана кылдат иштер үзүрүн берип жатат. 100 миллиарддаган сомдук активдер жана объектилер мамлекетке кайра кайтарылды. Бул мүлк жалпы элибиздин байлыгы, ошондуктан ал бир нече кызыл кулак адамдарга эмес, бүтүндөй элдин кызыкчылыгына кызмат кылууга тийиш. Биздин бул иш аракеттерге сын айтып, бийликти элге жаман көрсөтүүгө аракет кылгандар дагы чыгууда. Алар бул ишкерлерге же жеке менчиктин укугуна каршы келет, жеке менчик кол тийгиз, элдин башын айландыргысы келишет да. Баса белгилеп айтып коеюн, жеке менчиктин кол тийбестигине мамлекет толук кепилдик беребиз. Мамлекет эч качан жарандардын мыйзамдуу жол менен өзүнүн эмгеги жана жон териси менен тапкан мүлкүнө эч качан кол салбайт. Эгер чындыкты ачык айтсак, мамлекеттик мүлктү уурдаган адамдар биздин ресурстарыбызды эле эмес, келечегибизди да уурдаган. Мындай кылмыштарга көз жумуп кое албайбыз. Алар ар бир кыргыз жаранынын жашоосун жакшырта турган ырыскыны жеп, мамлекетке түздөн түз зыян келтиришкен. Мындан ары уурулук, алдоо жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу менен байыган адамдар эми жазасыз калбайт жана андай алдым жуттум жашоонун доору бүттү дегенди баары түшүнүшү керек. Биз уурдаганды эле кайтарып тим болбостон, элдин мамлекетке болгон ишенимин кайтарып жатабыз. Бул ар бир жарандын кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлүп жаткан принципиалдуу күрөш. Мыйзам жөнөкөй катардагы жарандан тартып, эң жогорку кызматтардагы адамдарга чейин бирдей иштеген укуктуу өлкөнү курабыз.